эмчек эмизүүнүн жакшы жагынан биздин Баткен облустук бириккен ооруканасында эмчек эмизүүнү колдоо жана илгерилетүү жумалыгынын алкагында иш-чара өткөрүлдү. Аталган иш-чарада медицина кызматкерлеринин катышуусунда эне сүтүнүн маанилүүлүгү айтылып, эне сүтүн даңазалаган ураан чакырыктар менен флешмобдор уюштурулду. Адамзаттын эң биринчи азыгы эне сүтү. Буну билет бүт баары. Дени таза, акыл эстүү бала өсөт. Эне сүтү баа жетпеген байлыгы. Белгилей кетсек, эне сүтүн эмизүүнү даңазалоо максатында баардык үчүн эмчек эмизүүнү колдоо жана боштуктарды толтуруу ураанынын астында 2024-жылдын 1-августунан 9-августуна чейин оорукананын баардык бөлүмдөрүндө ачык эшик күндөрү жарыяланган. Учурда медициналык мекемелерде оорукананын бөлүмдөрүндө жумалыктын алкагында ар кандай иш-чаралар да өткөрүлүүдө. 1990-жылдан баштап август айынын 1-аптасы эне сүтүн даңазалоо жумалыгы деп жарыяланган. Бул иш-чараны ЮНИСЕФ жана эне менен баланы коргоо баардык ишканалар жана баардык уюмдар колдоо көрсөтүп келет. Ошол иш-чаралар негизинде Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жана ЮНИСЕФ бейөкмөт уюмунун колдоосу менен 2020-жылдан бери биздин өлкөбүздүн баардык медициналык ишканаларында август айынын 1-аптасы эне сүтүн даңазалоо жумалыгы деп жарыяланган. Эмчек эмизүүнүн артыкчылыгы Эне сүтү бул табылгыс табигый азык, иммундук системаны чыңайт жана ар кандай жугуштуу оорулар менен күрөшүүдө чоң роль аткарат. Өткөрүлүп жаткан жумалыктын максаты эне сүтү менен наристенин тамактануусун коргоо, колдоо, кош бойлуу аялдар жана жаш энелер арасында эне сүтүнүн баалуулугун түшүндүрүү, маалыматтуулукту жогорулатуу болуп саналат. Иш-чаранын жүрүшүндө эне сүтү наристе үчүн эң керек табигый өзгөчө таза тамак экендиги да айтылып, анын алкагында жаш энелерге практикалык жардам да көрсөтүлдү. Мен 5 бала чоңойттум. 5-өн тең өзүм эне сүтү менен чоңойт, багып, эмизип чоңойттум. Ошол ооруган жок. Мүмкүн болушунча башка энелер дагы өздөрүнүн сүтү менен баланы чоңойтушка аракет кылгыла. Эне сүтү табылгыс. Эмген бала азыркы эле айтып кеткендей оорулардан, жугуштуу оорулардан көп оорубайт деп айттым. Негизи 2 жылга чейин эмизгиле дейбиз. Баланы эмизген энелерде көбүнчө айтып атпайбыз, төрөттөн кийинки кан кетүүлөрдөн сактайт. Анан энени эмчек ооруларынан сактайт. Эмчек эмизген аял азыр негизинен эмчек оорулары көбөйүп кетпеди, ошолордон сактайт. Анан жатындын рак ооруларынан сактайт. Эске сала кетсек, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун, ЮНИСЕФтин жана Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин демилгеси менен Кыргызстанда жыл сайын 1-августтан 7-август аралыгында эмчек эмизүүнү колдоо жана илгерилетүү жумалыгы өткөрүлүп келет. Кондуз Жоробекова, Абдуламит Абдуманап уулу, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.